Президент Сооронбай Жээнбеков кечке жук Москва шаарынан кайтып келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Жээнбеков баштаган делегация мүчөлөрү COVID-19 вирусуна кайрадан анализ тапшырышты. Санитардык эпидемиологиялык алгоритмге ылайык президент менен делегация мүчөлөрү 3 күн өз алдынча обочолонууда болушат. Ал эми анализинен коронавирус бар деп чыккан бөлүм башчы менен Жан Сакчы 14 күнгө обочолонууга алынышты. Белгилей кетсек, кечээ Москвада улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган майрамдык парад өтүп, ага Кыргызстандын президенти Жээнбеков дагы чакырылган. Парадтан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү планга ылайык өтүштү. Бирок президенттин делегациясынан 2 адамдан вирус чыккандыктан Жээнбеков парадка катышуудан баш тарткан. Бүгүн республикалык штаб Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү маселесин талкуулайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкек жана Ош шаарларында эпидемиологиялык кырдаал аябай курчуп бара жатат. Коронавирус жугузуп алгандардын көпчүлүк пайызы ушул 2 шаарда катталды. Илдетке чалдыккандардын саны күн сайын өсүүдө. Кыргызстан боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 3954кө жетти. Анын ичинен 648 дарыгерлер. Ооруну жеңип, ооруканадан чыгарылгандар 2112, ал эми каза болгондордун саны 43. Бүгүнкү маалымат боюнча акыркы суткада 228 учур катталды. Дагы 1 адам каза болду. Эске салсак, өзгөчө абал режими буга чейин 25 марттан 10 майга чейин иштеген. Соц тармактарда "Мен фейк эмесмин" деген акция өтүп жатат. Гүлшат Асылбаева "Мен мыйзамга каршымын, бирок мен фейк эмесмин" деген жазууну Фейсбуктагы баракчасына койгон активисттер бул аракети менен маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришүүдө. Бул маселе боюнча ушу тапта Ак үйдүн алдында митинг өтүп жатат. Алар аталган мыйзам долбоору сөз эркиндигин ооздуктоого аракет деп баалашууда. Бүгүн Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда карайт. Депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14 майда коомдук талкууга коюлган. Тармактык комитет 22 июнда мыйзам долбоорун 2-3-окуудан катары менен карап кабыл алган. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алаары белгиленген.